Разия Атамкулова Москва академиясынан психологияны бүтүргөн. Бала тарбиясы китебинин автору. 2023 жылдын мыкты балдар психологу. Береке айым республикалык онлайн мектебинин спикери. Блогер. 5 баланын энеси. Разия Атамкулованын бала психологиясы жана тарбиясы тууралуу жеке курстарына жазылып окусаңыз болот. Разия, кош келипсиз дагы сиздин студиябызга. Дароо эле суроого төрөлө. Кызым косметика колдонуп жатат. Кандай кылсак болот деген суроолор көп келет да. Деги эле кыз баланын кичинекей болобу, чоңураак болобу, косметика менен мамилеси кандай болуш керек? Кандай кылган туурараак дагы? Кыз бала боюнча азыркы учурда кыздардын эрте боенуп атат, косметикага жакын болуп атат, анан кой десем болбой кызым боенуп алып атат, бекитип боеп алып атат деген чынында суроолор көп келет. 1960 АКШда массалык маалымат каражаттары аркылуу үй бүлө институтуна каршы никесиз ээн баш аламан жашоо образына чакырган пропаганда башталды. Жыйынтыгында ажырашуулар, зынаалар, аборттор, жетимканалар, никесиз төрөлгөн балдар жана атасыз чоңойгон балдар аябай көбөйүп кетти. Учурда АКШдагы үй бүлөлөрдүн дээрлик жарымы ажырашат. Ал эми Португалияда 94%, Орусияда 73% ажырашат. Кыргызстанда болсо ар бир 5-чи нике ажырашуу менен бүтөт, тилекке каршы. Бул аз келгенсип учурда төрөлүү коэффициенти дагы өтө азайып кетти. Эмне кылуу керек? Албетте, эң баштагы табигый үй бүлөлүк жашоо образына кайтышыбыз керек. Кантип? Нике же флирт бул сурооңузга жооп берет. Мансур Басмайы баарыңыздарга сунуштайбыз. Мында кыз тарбиясында косметиканын орду бар. Биз косметика дегенде көбүн эсе декоративдүү, сулуулай турган косметиканы элестетебиз. А негизи эле косметика жана косметичка кыз баланын өзүнүн буюм тайындарын, чач тарагы, бугучу же болбосо невидимка деп коебуз, сааты болушу мүмкүн, билериги болушу мүмкүн, же кичинекей кыздын шакек жерлери болушу мүмкүн. Бул нерсе эми аял затынын ажыракыс бөлүгү кичинекей кыздар ошого аракет кылып чоңоюп жатышат дегенди билдирет. А негизинен алганда кыздардын ушуга жакын болгону бул норма. Азыркы учурда андан алыс болуп кыздарга тиешелүү, кыздарга таандык буюмдарды такыр колдонбогону, машина ойногону, эркек баланын иш аракетине жакын болгону бул кооптуу болуп калып атат да. Ошого негизи биз оң эле жандашыбыз керек, бирок сөзсүз кыз баланы оңдоп, турулап, анан чегин көрсөтүшүбүз керек. Эми канча жаштан кыз бала косметиканы колдонуш керек? Бул жерде косметика дегенде гигиеналык каражаттарды эске алышыбыз керек. Ошол гигиеналык каражаттары эми шампунь болобу, тарагы болобу же бальзам для губ деп. Кыз бала деле, уул бала деле кичинесинен атасын, апасын туурап чоңоет. Ошондо ар бир кыз баланын апасынын туфлисин кийип алганы ар бир үйдө бар да. Кичинекейинен апамдай болсом, атамдай болсом, анын апасын караса, апасы көзгүдө косметика колдонуп атканын көрсө, сөзсүз аны жасап көрүш керек кыз. Анан ошондо биз 3-4 жаштан баштап эле кыздардын кичинекей тарагы, бугучу, жакшынакай бантиктери ошолор сактала турган өзүнүн косметикасы болгону эң туура. Бул кийиндагы аял адамдын өзүнүн ордун тапканга, аял катары өзүн туура ориентациясын алыш үчүн тарбиялык маани. Демек, кичинекей кыздарга сөзсүз ошону алып бериш керек, бир кутуча сыяктуу кылып бирдемке. Ооба. Кыз баланын сөзсүз кутуча же косметичка болуп, анын ичинде гигиеналык каражаттары, эми ага биз косметичкаң деп коюшубуз мүмкүн. Ал жерде сулуулана турган помада же туш ушундай чоңдордун буюму эмес, өзүнүн курагына жараша чач бугучу, дайыма тыкан болуп жүрүшүнө керек болгон каражаттарды алып берип, ушул сеникиде. Анан кыз ага жакын болбосо дагы алып берип, кийин сарамжаал ушундай өзүнө карап жүргөн, өзүнө тың боло турган үчүн дагы алып беришибиз керек. Эми декоративдүү косметика качан болуш керек? Ушуну 5-6 класста боенуп атат, чачын бир жагын кызыл, бир жагын кырмызы кылып боегусу келгендер бар. Ушул боюнча дагы көзүн боелуп атат, стрелка коюп атат, кечки эле күзгүгө эле жармашып жатып калды деген. Бул өспүрүм кездин келгени. Өспүрүм кезде кыз бала деле, уул бала деле өзүн карап, мен кандай адаммын, мен кандай боломун. Анан ар бир бала чоң адам болгусу келет. Чоң адам болгондо кыздар көбүнчө боенгон, өзүн караган, аялдарды элестетет эми аял затын. Анан ошого өзүн даярдайт да. Бул туура эле ориентацияда чоңоюп келе жаткан баланын адаты.
кыз баланын адаты. Мындан жаманы бул эркек баланын топтеп же болбосо такыр кыз балдарга тиешелүү буюмдарды жактырбай, мен андай болбоймун деп капюшонду баса кийип, капкара кийип же такыр юбка кийбеген кыздар бар. Бул кооптуу. Эми бирок ошондо деле декоративдүү косметиканын колдонуу эрежелерин жана өзүнүн жаш курагына жараша сулуулануу жана өзүн иретке келтирүүнү ар бир апа кызына көз болуп ошону көзөмөлдөп туруш керек. Бирок ушул өспүрүм учурда өтө көп кыздар баары эле көзүнө стрелка коюп, туш коюп, ал эмес аябай декоративдүү косметиканын бардык түрүн алып деле боёңусу келет. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул жерде кыз бала ошону жасап көрсөм мен кандай көрүнөт экенмин деп кызыкчылыгы менен. Биз дароо эле эмне бузулуп кетип атасыңбы, эмне мындай кийинип каяка чыккан атасың деп коркуп кетебиз. Бизде коркуу сезим башкарат. Анан аталар андан бешпетер жоопкерчиликтүү мамиле, кызың кантет, карабайсыңбы, каяка кетип атат деп аябай катуу тийүү. Кыз бала аны түшүнбөйт. Мен эмнени туура эмес кылдым? Апам атам мени жакшы көрбөй атат. Мени жакшы көрбөй атат дейт да. Анын өзүнүн кебетесин карап туруп эми кээде жарашыктуу боюнот, кээде өзү жаш кыздар, уулдар өзү жакшынакай болушат го. Анан ошонусунун үстүнө деле каш тартып, өздөрүнүн жаштык сулуулугун билишпейт негизи. Аларга декоративдик косметиканын кереги деле жок. Эми айтсаң ал убакта түшүнбөйт, бирок биз кыз балдарыбыздын өзүн таап чоң адамга айлангысы келип атат, ошого ушул нерсени коюп көрсөм кандай болот деп атат, сонуркап атат деп түшүнүп, ар бир эне кызын үйдө кандай косметика болсо дагы коюп көрүп, өзүн сыноого, ошол сонуркоосу тароого жардам беришибиз керек. Андай кылбасак, баары бир эле ал кызыккан кыз досунун үйүнө барып алып, же мектепте отуруп, кашын боеп, көзүн боеп, анан үйгө келгенде арчып, баары бир бул сыртка чыга турган нерсе. Аны биздин үйдүн ичинде балага шарт түзүп, кыз балага кантип боенсо болот, кантип боенсо болбойт, жакшынакай эле сөз менен кана боенуп көрчү, жарашабы экен. Кирпик улашат, кирпик жармаштырышат, аз клейлери менен ар кандай узундукта кирпиктер бар да. Мен деле кызым аны коет, 2 саат жүрөт, аны коюп алып тамак кылып көрөт эми. Ошол учурда ал өзүн кандай сезет, мага жарашабы, жарашпайбы деп көрөт. Андан кийин алып салат. Эгер мен ошону тыя турган болсом, ал ошого кызыгып жүрсө, мектеп учурунда, сабак учурунда ошону шашылыш көзүнө жармаштырып алганын көрсө, анда мугалимдер дагы бул кыздын ата энеси айтабы деп ошол жерде жаман болот. Андан көрө бардык эксперименталдык кыз баланын, уул баланын аракеттерин үйдө эле жасатып көрүп, же болбосо атасы жактырбаса, атасы жок учурда ошол кыз кандай боюнса ошо боенуп көрчү. Мына. Же жакшынакай эле айтып, мындай боенгон сага жарашпайт экен, муноосу жакшы экен, бул түс сага жарашпайт. Мисалы көзүнө тен коюп, көкмөк коюп алышат. Алар негизи чоң адамдай же болбосо эстетикалык табит менен өзүнө эмне жарашкан, жарашпаганын билбейт. Ал үчүн эми косметологко барып, ошол терисинин түрүнө жараша жана анын каш кирпигинин түсүнө жараша, чачынын түсүнө жараша туура жарашыктуу табигый сулууланууну үйрөтүш керек апасы. Анан эксперименттерин жасатып көрөш керек. Ар бир кыз кирпик коюп көргүсү келет, стрелка, анан ар кандай боенуп көрөт, анан кайра арчып салат. Кайра бетин жууп салат. Бирок эң бизде жетектөөчү кичинекейинен жаш кыздар, балдар өзүнө сынап көргөндү жакшы көрүшөт. Ушунчалык кызыккандыктан фломастер менен кашын боеп, биз деле кичинебизде кызыл карандашты вазелинге аралаштырып алып аны помада кылып, помада жок болсо ошондой кылып көрүшөт да. Антип кыйнагандын ордуна муну жасап көр. Анан бирок түсү жок бальзам бар. Бесцветный бальзам для губ. Ошону алып бериш керек кыз балага. Себеби анда аябай сонун жытты, малина, кулпунайдын жыттары болот, өзүн жакшы сезет, өзүн ухоженный деп коет го, өзүн аябай жакшы каралган сезип, өзүн жакшы сезип, анан апам мени чындап түшүнөт. Мен тарапта апам. Анан ошол эле учурда жок, кыйып-кызыл помаданы койгонго болбойт. Муну мен дагы койбойм. Муну өзү коюп эшикке чыкканга болбойт десек, анан кийин кабыл алат. Баарын эле чектеп, баарын ыргыт, баарын жогот дей турган болсок болбойт. Биз ага шарият чегинде, негизи эле адеп ахлак чегинде ушундай кылып, ушуну боенсоң болот. Мисалы, өзүңүз барып эле аптекадан эле ошондой бальзам для губ алып берсек,
Бул эң сонун. Ар бир кызда жана азыр эркек балдарда деле ошону алып берген учур болуп калып атат. Анан кыз балдарга бул сөзсүз керек деп айтабыз да. Анан ошол эле учурда аша чаап кетпеш керек. Макул боло берет экен, кыз бала декоративдүү косметиканы колдонсо болот экен дегенибиз да туура эмес болуп калат. Баары бир алар барган сайын ошо ашырып тонналап косметика коюп сыртка чыгып ошого дагы көнүп калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар бар го, баягы дайым боенуп жүрүп, анан бир жамгыр жаагандан кийин тааныбай каласың. Ошондойго чейин жетип калбашы керек да. Баары бир балага чек керек, кыздарга чек керек, аны апасы карап турушу зарыл. Ошол нерсе сиңет. Кантип азыркы учурда, себеби телефондон деле бардык жерден көрүп атат, кыздар жасанган, корейский сериалдардан көрүп атышат, сулууланган жана азыр негизи индустрияда, косметика индустриясы ушул боюнча товар оборот аябай күчөп кетти да. Эң жогорку, эң бийик, эң кирешени көп алып келген ушул болуп атат. Себеби ар бир адам өзүн сулуу көргүсү келет. Сулуулукка негизи табиятыбыздан умтулабыз, жакшынакай нерсени, сулуу адамды жана өзүн сулуу сезүү муктаждыгы бар. Ошого кыздар дагы көргөн нерсесин аткарып, мисалы кореялык косметика боюнча жөнөкөй эле такыр боенбогон кыздар же балдар деле 7 слой деп коет, 7 катмар косметикалык каражаттарды бетине сүйкөшөт да. Балдар да, кыздар да. Балдар да, кыздар да. Эми бул жерде кыздар ошону өзүнө алып атышат, балдар дагы алып атышат. Балдарга негизи бул туура эмес. Балдар эркек баланын психологиясы, ул баланы тарбиялоодо бизде мына сүннөткө ылайык кызыл түстү кийгенге болбойт, жана мындай жасалгаланганга болбойт деген карманыш зарыл. Муну дагы биз өзүбүз динибиздин чегинде ошол балага установка деп коет, ишеним жана туура көндүмдөр, ушуларды киргизишибиз керек. А бирок ушул жерден эркек баланын кыздарга окшоп баратканы, сулууланып, өзүн карап, өзүн чаптап отурса, каякта иштейт, кантип үй бүлөсүн багат, Жана бул нарциссизм. Өзүн өтө сүйүп, өзүнө эле карап, мени эле кара деп отурган аталарга алып келип коет да. Эгер антип отурса, аял адам үйдөгү апасын ким карайт, ким иштейт? Мисалы, чынында эркек адамдын жумушунан башка эмне жумушу бар? Туурабы? Ошого дагы бул кичинесинен багыттаган нерсе болот. Кореялык мындай сериалдар жана көптөгөн Корея стили деп коет. Бул балдарга негизи контент боюнча көрсөтүлбөшү керек. Аны туурап баратканы, жүзүн сулууланып, өзү менен өзү алек болгону биздин динибизге жат. Ал эми кыздарга бул болот. Бирок шарият чегинде. Себеби бизде азыр айтып атышат, баары эле каш жасатып атат. Бул мусулман аялдарга эгер кашын ошончо татуаж эмне кылып болсо эле жасатса, анда кашын жаап жүрүшү керек экен. Аны жасатып алгандан кийин 2-3 жыл өчпөйт. Ошого жаап жүрүшү керек экен. Антип жаап жүрбөйт да. Ошого кыздарыбызга дагы буларды биз өзүбүз биринчи билип апалар. Анан өтө эле көзгө көрүнүп, бирөөнүн көңүлүн бура турганчалык жасанып, сыртка чыкпаганга, анан өзүнүн сулуулугун ашырып бирөөгө көрүнгөнгө болбойт дегенди кичинесинен айтышыбыз керек болот. Бул чоңойгондо билип алат. Бул 18ге чыкканда, 20 жашка чыкканда билип алат. Азыр кызыма жаш деген да туура эмес. Ошол кичинекейинен көрөнгөсү катып бүтүп калат. Мындай болбойт, андай болбойт деген моралдык жана диний принциптерди киргизишибиз керек болот. Анан ошол эле учурда кийин ошонун жетекчилигинде кыз бала өзүн алып жүрүп калат. А бул ошол 3-4 жашта болуп атат. Айрыкча бой жеткенге чейин 9-10 жашка чейин эле калыптанып бүтүп калып атат. Эми бул жерде тарбия бизде мурда бир гана ата-энесинен мектептен эле берип, эмнени көрсө ошону алып чоңойгонбуз. Азыр тарбияны талашып атышат, телефон көп тарбия берип коюп атат. Биз убактыбызды канча аз балага сарптасак, телефондон көргөн нерсени бала ушундай кылыш керек экен деп кабыл алып атат. Ошого дагы эркек балдар жүзүн жылмалап эле ошо менен алек болуп, кашын терген балдар болуп атат, сулууланып эле чачы менен алек эркек балдарда болуп атат да. Жана айтып өттүңүз, кыз баланы кээде ошол сезимин тойгозуп, боентуп кое бериш керек үйдүн ичинде дедиңиз да. Сыртка чыкканда боенбойт. Сыртка чыкканда боенгонго болбойт дешибиз керек. Жууп туруп чыгыш керек. Жууп туруп, же болбосо ошондо дагы бир аз туш коюп баары кичине өзүн боенуп. Бул боенуу негизи кыз балдар, аял заты чынын алып караганда эркектер үчүн боенбойбуз. Биз аялдар үчүн боенобуз. Себеби негизи кыздар деле
Аялдар деле башкалар мени кандай көрөт, өзүн ишенимдүү сезиш үчүн, самооценка калыптанышы үчүн, анан өзүн ишенимдүү сезип, жакшынакай көрүнүш үчүн мен ооба ушундай баары жайында сонун болуп турамын деген сезим болуш үчүн. Ошо кыз балдар дагы көбүнчө достору боюнушат да. Анан сен стрелкаңды да түз сыза албайсың десе, анан кечки стрелка сызыш менен алек болуп көзүн чекесин ушу менен отургандары да бар да. Ошого көбүнчө мына 6-7 класста кыздар сабак окубай, күзгү менен алек болуп, өзү ошол косметика менен алек болуп калган убагы болот. Ушул убактан биз жакшы жандашуу менен анан мындай кылсаң туура болот, анын ордуна муну ал. Болуптур, үйдө боюнуп көрчү, кана көрөлү сага жарашабы экен деп апасы ошонун сонуркасын таратканга жардам беришибиз керек. Биз аны тыйып койгон менен. Эгерде ошол үйдө боyoтконго үйрөтүп, сыртка чыкканда бетин жууганды үйрөтсөк, ошондой чоңойгон кыз кийин демек күйөөсүнүн алдында деле үйдүн ичинде боёнуп, сыртка чыкканда бетин жууп чыкканга эрте эле калыптанып да калат экен да, бир жагынан алып караганда. Ооба, ошондой болуп калат. Анан биз атабыздын да ырайын карашыбыз керек, такыр боюнбош керек. Себеби бизде аталарыбыздын психологиясын алып караганда боюнуп, чачтарын укладка кылып аткан кыз коркууну жаратат. Бул кайга кетип атат? Бул эртең бир нерсе болуп жолдон адашып кетсе мен жооп беремин. Ошого чачың да кыркпа, көкүл да кыркпа, көрбөйүн косметиканы деген аталар бар. Эми ошол учурда кыз бала баары өзүн сынап көргүсү келип атат. Атаң жокто 2 саат гана, атаң келгенге чейин кана боюнуп көрчү. Андан кийин атасы келгенге кайра бетин жууп, таптаза болуп отуруп калышат. Бул эки жүздүүлүк эмес. Бул атасын биринчиден сыйлагандык, аны ырайын карап, ага жакпаган нерсени кылбайт. Бирок ошол эле учурда кыз баланын эми өсүп келе жатат да, ошону жасап көргөнгө апасы жардам берип, бирок чегин билип, дароо токтотуп койгонго. Ошол эле учурда өкүттөй калып, аябай ушул боюнсом кандай болот экен деп экөө эле ошондой болуп эле жүрө бергенден сактап калат да кыз баланы. Анан ушул эле учурда эми аталар бизди укпай калгандай, аталар деле үйүндө кыз баласыны жакшынакай, ооба кызым жакшына деп жакшы мамиле жасаганы бизде аз болот да. Сулуу кызым деп, Сулуу кызым, жакшынакай кызым деп айткан бизде аябай эле сейрек кездешет да. Бирок ага кыздары суусайт. Эмне үчүн кыздар баягы жолдон адашып кеткен кыздардын биринчи эле окуясы кандай болгон дегенде алар жакшы сөзгө алданып кетет. Бир букет гүлгө алданып кетишет. Бир кафеге алып барып, ой сен аябай жакшынакай сен мага жагып калдың деген бир сөзүнө баягы кыз андай сөздү укпаса, атасынан андай сөздү укпаса, мен ушундай окшоймун деп баягы жакшы сөздүн, жакшы мамиленин калп эле болсо да курмандуу болуп калат да. Сөзсүз ар бир ушундай болуп, анан биринчи жолу, экинчи андан кийин үйрөнүп калган учуру эмнеден келип чыгып атат? Үйдө кызга болгон, кыздын ички муктаждыгы, атасы аны жакшы көрүшү, чындап мен сени чындап жакшы көрөмүн, мен кызым сулуу да, мен кызым жакшынакай, кичинекейин ушунчалык эркелетип жакшы көрүп койсо, ал өзүнө ток болуп чоңоет. Эч кимден ашыкча гүл деле, шоколад деле күтпөй эле мен өзүм, анын өзүнүн аркы, өзүнүн пейили ток болуп, андай мындайга алданбай турган болуп калат да. Аталардын кыздардын чачын байлап бергени боюнчачы? Аталардын кыздардын чачын байлап бергени бул аябай сонун. Бул деген тактильный деп коет. Мисалы баланын сүйүү тили. Баланы башын сылаганын ии менен жакшы көрөт дейт. Далын таптаганы, укалап, кол бутун аркасын кашып берди, алдыңа жатып алат, ошол атасынын кыз баланын чачын өрүп берген эң сонун нерсе. Бул чынында камкордук. Бизге аял затына камкордук керек. Көңүл буруу жана камкордук. Негизи сүйүү дегенде, сүйүү эркек адамдарга бөлөк түшүнүк. Аял адамдарга, кыз балага бөлөк түшүнүк. Эркек адамдарга сүйүү деген бул биринчи урматтоо. Аны заттоо, урматын ордуна коюш керек жана ага баш ийүү. Көзүнүн сулуулугун айтпаса деле муктаж эмес. Ошого мен кызыл көйнөгүм жагабы, сары көйнөгүм десе, бардыгы жарашат деп коет го. Ошондой да. Анан аял адамга сүйүү бул камкордук. Жакшы көрүп, аны көңүл буруп, жана кызына деле чачын сонун өрүп берип, ага көңүл буруп, анан жакшы сөздөрдү айтып турушу
бизге мындай эми жан дүйнө дарысы деп айтсак болот. Ошондуктан биз кичинесинен баланын дүйнө карашын жана ички дүйнөсүн толтуруп аткан, ал жердеги моралдык принциптерди орнотуп аткан болгондуктан биз ошого кыздарга кыз бала тарбиясына бул косметиканын орду бар экенин, бирок чеги менен экендигин жана анын адеп аклагы бар экенин сиңиришибиз керек. Ошол эле учурда бул эмне үчүн кыз бала боенот, эмне үчүн боенгусу келет, себеби сулуу болуп көрүнгүсү келет. Анан сен аны боемосоң деле сулуусуң, жакшынакайсың, мен үчүн сен аябай жакшынакайсың деп атасын айтып турганы чоң кыз үчүн немат да. Ал ичинен ток болуп, анан башка бирөөнүн жылуу сөзүнө зар болбой, чындап алып келгенде ушул жерде ыйлашат көп аялдар, көп кыздар, себеби атасынан бир да жылуу сөз укпайт. Анда ата энеси, атасы жакшы көрбөйт эмес. Жөн гана биздин аталар өзүнүн сезимин билдирип алып, анан мойнума чыгып алат дагы, анан менин авторитетим кетип калат, мен контролду жоготом деген деп ойлошот. Ошол жагы бар, анан ошонун маанисин түшүнбөйт дагы экинчи жагы. Мисалы, мен эркек болгон үчүн анын атасы ошондой деген эмес да. Балам, кызым деп мен сени жакшы көрөм деген эмес. Анан кийин ал деле жакшы көргөнүн көйнөк алып берип, шоколад алып берип, ошентип эле көрсөтөт. Анан мындай бир ата менен кыздын ортосунда неме бар го, бир дубал. Ата ушу кызын кучактап бетинен өпкөн, ушу турмушка узатып атканда бир кучактай өбөт. Балдашабай. Же уялат. Кызым мен сени жакшы көрөм деп эркелеткенден уялат. Себеби кызым чоңойгон сайын кучактай эркелет, бир аз неме болуп калат экенсиң да, мындай. Ыңгайсыз болуп калат экен. Сен аны кучактап эркелетишиңе тоскоол болбош керек да негизи чындыгында. Бул эми сиздин өзүңүздүн кызыңызга болгон мамилеңизден улам айтып атасыз. А бирок кээ бир аталар бар, такыр эркелеткен сөз жок, жакшы сөз жок. Бул ата деген авторитет болуш керек. Атанын айткан болуш керек. Контролду жоготуп аламбы деп көбү коркушат. Баягы эркелетип койсо эле чектен чыгып кетет, ошого баягы тишим агын көрсөтпөй сүрдүү болуп. Бул деген өзүнө болгон жеке ишенимдин азырактыгы. Себеби ошондой адам маска кийет да, сүрдүү көрүнүп, катуу сүйлөп. Анан бул жерде тагыраак айтканда атанын ролун ойноп коет, ролун ойногондо кыз баланын муктаждыгы эске алынбай калат. А бирок ата катары кыз баланын акысы бар экенин эске алышыбыз керек. Анан бирдекиде жакшы сөздү сүйлөп, аны дагы арада эркелетип, эми баары чеги менен эркелетип эле жатып калган эмес, баягы эмне кылсаң ошо кыл, мен сени жакшы көрөм, жаман иш кылсаң деле мейли. Жок, андай эмес. Бирок чеги менен күнүгө канча кыз бала кичине болсо ошончо эркелетип үйрөнүп калса жакшы болот. Анан чынында өзү андайды көрбөсө, азыр аталар эмес, энелер деле эркелете албагандар бар. Себеби өзү эркелеп, жакшы сөз угуп, шартсыз сүйүүнү көрүп чоңойгондор аз да. Анан мен аны кыла албайм, мен кызымды эркелете албаймын деген апалар деле бар. Ошого ар бир адам өзү баласына жакшылык кааласа, кызына жакшылык кааласа, кызына, баласына кандай мамиле кылышы керек дегенди үйрөнүүгө убакыт келип жетти. Мурун эч ким үйрөткөн эмес, мындай окуулар болгон эмес. Азыр эле каяктан чыкты, бул балдарды тарбиялоону окуй эле берсек болот дейбиз дегендер өтө көп. Бирок адашып, кемчиликтер келип, кийин турмуштар бузулуп, ушунчалык жан дүйнө зыркырап ыйлаганда эмнеден ушундай болду дегенде, анан ушул нерселерден келип чыгат да. Себеби баардык нерсе башталат майдадан. Муну байкабайт майда адам дегендей элементардыгы эле биздин жашообуз өтө эле жөнөкөй. Биз өзүбүз аны татаалдаштырып, анан кийин чечимин таба албай, эки арада туруп, ушунчалык турмуштар бузулуп, жүрөктөр канаган учур болуп калат да. Ошондуктан дагы энелер дагы, аталар дагы ар бир иштин өзүнүн жол жобосу болгондой эле бала тарбиясында, баланын психологиясын туура өстүрүштө керектүү билимдерди алыш керек.